Кыска аралыкта Бишкек инвестициялык форуму ишкерлер менен болочок инвесторлар көзмө-көз баарлашчу бизнес аянтчага айланды. Былтыр жергиликтүүлөр менен бирге Кытай, Түркия, Түштүк Корея, Монголия менен Украинанын инвесторлоруна өлкөнүн орто жана чакан ишкерлеринин 40 бизнес долбоору сунушталган. Анын ичинен 5 ишкана бизнесине капитал таап, учурда ишин илгерилетип жатканы чоң жетишкендик. 2015-жылы жергиликтүү ишкерлер $450,000 келишимдерди түзүүгө жетишти. Бул орто жана чакан бизнестин чоң жетишкендиги. 5 бизнес долбоор инвестиция тартып, биргелешип иш алып барууга өнөктөш тапкан. Тизмеге алынган бир бизнес долбоорго эле 4-5 инвестор кызыгуусун билдирип байланышка чыккан. Форум аяктагандан 10 күндөн кийин атайын мониторинг жүргүзүлдү. Жыйынтыгында кызыктар инвесторлор баш аягы $1,200,000 салым кошорун билдиргени аныкталган. Быйыл өтчү форумдун жыйынтыгынан чоң үмүт бар. Себеби бул ирет форум ишкерлер үчүн кулачын кенен жайып жатат. Анын үстүнө чет өлкөдөн инвесторлор арбын келери күтүлүүдө. Мында орто жана чакан ишкерлер менен бирге бизнесин жаңыдан баштаган стартап долбоорлорго жана ири бизнесмендерге да инвестор табууга мүмкүнчүлүк берилет. 15 компанияга чыгып презентация берген уруксат беребиз. Бир 6-7 өлкөдөн биз чет элдик ишкерлерди жана потенциалдуу инвесторлорду күтүп атабыз. Андан тышкары Индия менен да өзүнчө бир келишим түзүп, Индиянын элчиси эң азынан бир 30 ишкер алып келем деп өзүнө сөз алып атат. Анткени биз көптөн бери байкаганда Индия тарабынан бизге жоң кызыктар болуп атат да ишкерлерибизде. Форумдун дагы бир максаты аймактардагы ишкерлерди өнөктөштүккө тартуу. Ишкерлер да компанияларды ирилештирүүгө макул. Себеби жеке кызыкчылык айынан Евразиялык экономикалык биримдик Европанын ВСП+ экспорт программасынын талаптарына шайкеш иш алып бара албай калышы толук мүмкүн. Чоң ишкерлерибиз менен кичинекей чакан ишкерлерибиздин ортосунда мындай ишенимсиздик бар да. Акчалуу болгон кишилер бул жерде канча кыймылсыз мүлктөргө, унааларга, түрдүү болгон инструменттерге акча салып атса, чакан ишкерлерибиз болсо өтө кымбат баалуу кымбат кредиттерди алып атышат. Акчасы барлар депозитке акчасын салайыл десе 2%-дан көп бербей атат банктар мисалы. 2015-жылдын жыйынтыгы менен ички дүң өнүмдүн 40%-дан ашыгыраак бөлүгүн орто жана чакан ишкерчиликтен түшкөн каражат түзгөн. Бул мамлекет тарабынан ишкерлерге жагымдуу шарт түзүлүп жатат дегендик дейт талдоочулар. Бул тармакта өздөрү билгендей мамлекет тарабынан бир нече атайын жеңилдетилген кредит насыялар боюнча дагы атайын кредит линиялар ачылып иштеп атат бүгүнкү күндө. Андан тышкары биз ошол гарантиялык фондду түздүк. Бул дагы жардам берет деп ойлоп турабыз. Андан тышкары ошол биз инвестициялык форумдун алкагында биздин негизги идея ошол биздин орто жана чакан бизнести биз көбүрөөк баягы экономикалык же болбосо финансылык сүйлөшүүлөргө кошуп, андан аларды ошол чоң инвесторлор менен байланыштарын күчөтүү боюнча дагы иштер жүрөт. Бишкек инвестициялык форуму 8 декабрга белгиленген. Ага чейин уюштуруучулар ишкерлерден бизнес долбоорлорду кабыл алат. Нургүл Жумабекова, Алмаз Кариев, Коомдук 1 канал.